12 апрелдин маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин кыргыз тили жөнүндө айткандарына пикирин билдирди. Спикер балдар кыргызча сүйлөбөй калганын айтып, чет тилдеги мультфильмдерге бөгөт коюуну сунуштаган. Өлкө башчысы Шакиевдин бул билдирүүсү анын жеке пикири, мамлекеттин саясаты таптакыр башка деп билдирди. Орус жана англис тилдери дүйнөлүк тилдер. Балдарыбыздын жаш кезинен эле орусча сүйлөгөнүн уккан жокмун. Тескерисинче мектепти бүтүп орусча бир сөз билбей түз эле Орусияга кетип калып жаткан учурлар бар. Ал жакка барып орус тилинен кыйналып жатышат деди ал. Жапаровдун айтымында өлкөдө мугалимдердин жетишсиздигинен улам балдардын көбү орус тилин билбей калат. Дүйнөнү кенен көз караш менен карашыбыз керек. Ал эми кыргыз тили эч качан өлбөйт, өлүп жашайт, өнүгөт. Орус англис тилисиз жаштарыбыз Кыргызстандан ары чыга албай калат деди ал. Президент балага башка тилде ат коюу ата-энелердин өз үнүнүн иши экенин кошумчалады. Москвада полиция кыргыз элчилигинин кеңешчисинин үйүнө бастырып киргени белгилүү болду. Саясаттануучу Алмаз Тажыбайдын айтымында полиция Манас Жолдошбековдун батирине дипломатиялык иммунитетине карабастан бастырып кирген. Орусиянын телеграм каналдары бул 8 апрелде болгонун жазды. Маалыматка ылайык, полиция дипломаттын үйүнүн эшигин бузуп кирип, андан орой түрдө миграциялык каттоодо тургандыгы тууралуу бланкты көрсөтүүнү талап кылган. Алар Жолдошбеков менен анын үй бүлөсү дипломатиялык паспорттор менен карточкаларын көрсөтсө, миграциялык каттоонун документтерин агрессивдүү талап кылууну уланткан. Кудайга шүгүр, эч ким жабыркабаптыр. Элчилик кызматкерлерине ушундай кылып атышса, иммунитети жок жарандарды эмне кылышаарын элестетүү кыйын. Орус милициясы айбан болуп кеткен окшойт, деп жазды депутат Дастан Бекешов. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги орус полициясы мындайга жол бербеши керек болчу деп билдирип, тыкыр текшерүүнү талап кылды. Кыргыз тарап Орусиянын Тышкы иштер министрлигине нота да жөнөттү. Орусия тарап текшерүү жүргүзүүнү убада кылды. Жогорку кеңештин депутаттары 11 апрелдеги жыйында 3-окууда балдардын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы жасалган кылмыштар үчүн жашы 60-тан өйдө адамдарды өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштаган мыйзам долбоорун кабыл алышты. Учурда өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы аялдарга, кылмышты 18 жашка чейинки куракта жасаган адамдарга жана кылмыш жасаган үчүн жашы 60ка келген эркектерге колдонулбайт. Мыйзам күчүнө кириш үчүн ага президент кол коюшу керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда банктар Орусиянын МИР карталарын тейлөөнү токтоткону боюнча комментарий берди. Анын пикиринде МИР картасы орусиялыктарга эмес, Кыргызстанга пайдалуу. Анткени Орусия Федерациясында жүргөн 1 миллиондон ашык кыргызстандыктар акча отурушат. МИР картасын биз токтоткон жокпуз. Биз тейлөө токтотулгандан кийин билип калдык. Себеби банктар аралык прогрессинг борбору өкмөткө карабайт, улуттук банкты да укушпайт экен. Коммерциялык банктар борбордун 54%дан көбүнө кожоюндук кылышат экен. Балким ошол коммерциялык банктар санкцияга түшүп калбайлы деп чочулашса керек деп билдирди ал. Буга чейин банктар аралык прогрессинг борбору 3 апрелден тартып МИР картасын тейлөөнү токтотконун кабарлаган. Терминал аркылуу төлөм, банктардан акча алуу, картадан картага жөнөтүү жеткиликсиз болуп калган. Ош шаардык милициясы 10 апрелде Деуматиз өлкөсүндөгү унаа менен жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкеден 2 окуучуну коюп качып кеткен айдоочуну кармады. Окуя шаардын 8 март көчөсүндө саат 15:00 чамасында болгон. Жабыркагандар Панфилов атындагы орто мектепте 8 класста окуган 14-15 жаштагы кыздар. Азыркы тапта алар Ош облустук бириккен клиникалык балдар ооруканасында. Милиция 11 апрелде 28 жаштагы шектүүнү кармап унаасын айып короого киргизди. Окуя боюнча териштирүү жүрүп жатат. Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянты реконструкцияга жабылат. Реконструкция башталып жатканына байланыштуу коомдук жайлар, эмгек даңкы, достук скверлери, Таттыбүбү Турсунбаева жана эл достугу монументи, анын ичинде Ала Тоо аянтындагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү зоналар убактылуу жабылат деп билдирди Бишкек мэриясы. Ала Тоо аянтында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлөт. Аянтты маданий жана туристтик объект кылуу үчүн арка, фонтан жана соода түйүндөрү жаңыланат. Болжолдуу эскилер даяр. 11 апрелде Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык эки балбан Улукбек Жолдошбеков менен Алибек Осмонов коло медалга ээ болду. Бул тууралуу бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтына жарыяланды. Азия чемпионаты Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жатат. Мелдешке Азиянын 30 мамлекетинен 600 спортчу катышууда.